Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Көрсөтүүнү адаттагыдай жакшы кабар менен баштайлы. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 23 октябрда 14-чү БРИКС саммитинин мамлекеттер башчыларынын жыйынына катышуу үчүн иш сапары менен Татарстан Республикасынын Казан шаарына жөнөп кетти. Кыргыз Республикасынын расмий делегациясынын курамындагылар президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакыев, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, Кыргызстандын Россия Федерациясындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев. Эскерте кетсек, алдыдагы саммиттин жүрүшүндө көп тармактуулукту бекемдөөгө, бирикменин жаңы мүчөлөрүн интеграциялоого багытталган маанилүү чечимдер кабыл алынат. Андан сырткары ажо башчыбыз миграция маселелери боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келет деген ойдобуз. Что касается экономик стран БРИКС в целом, они демонстрируют достаточную устойчивость благодаря ответственной макроэкономической и кредитно-финансовой политике наших правительств. И в большинстве государств объединения в среднесрочной перспективе ожидаются опережающие темпы развития. Президенттер өз ара миграция боюнча кандай маселелер чечиш керек экендигини комментарийге жаза кетиңиздер. Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошанкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротанавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Россияда болуп өткөн нелегал 2024 рейдинин учурунда Адыгея Республикасында 188ге жакын мигрант кармалып депортация болду. На территории Республики Адыгея в период с сентября по октябрь текущего года проведен второй этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024». С целью проверки соблюдения норм миграционного законодательства сотрудники региональной полиции проверили места компактного проживания, массового пребывания и возможного трудоустройства иностранцев. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками Управления по вопросам миграции, оперативниками Центра по противодействию экстремизму, а также сотрудниками других подразделений ведомства выявлено и пресечено 188 административных правонарушений. В их числе 95 фактов нарушений иностранными гражданами либо лицами без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию и 24 нарушения правил осуществления иностранцами трудовой деятельности. Кроме того, по фактам незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства в отношении работодателей составлено 27 административных протоколов. Решения о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации приняты в отношении 40 мигрантов. Также в ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции установлены 2 лица, не исполнившие ранее вынесенные решения судов об административном выдворении. В настоящее время с сотрудниками МВД по Республике Адыгея проводятся процессуальные проверки по 13 фактам, в которых усматриваются признаки совершения противозаконных действий в сфере миграции. Жакшы кабар туугандар. Жумуш издеген мекендештерге таркатып коюңуз. Сиздерди тигүү цехине жумушка чакырабыз. Айлык маяна 100 000 рубльдан жогору. Айлык ар жумада берилет. Жумуш официальный, трудовой договор берилет, жатакана бекер, регистрация бекер. Дареги Ивановская область, улица Фабричный проезд, дом 5. Байланыш номери 8926 551 40 40.
Биздин такси тармагында иштеп жүргөн мекендештерге жакшы кабар. Бул кабарды сөзсүз такси группаларга бөлүшүп коюңуздар. 25 октябрдан тарта Москвада таксинин баасы көтөрүлөт. Бул такси акыларынын көтөрүлүшүнүн себептери биринчи эле себеби айдоочулардын жетишпештиги. Ушул жылдын аягында мигранттардын кетип калганын себептүү 130 миңге жакын айдоочу жетишпейт деп билдирди Яндекс.Го кызматчылары. Демек, быйылгы жылы айрыкча кыш кар учурунда такси мекендештерибиздин кадыры көтөрүлөт. Грузовик. Кто-нибудь обгонять будет? Мамочки! Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936-111-79-11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңыдан келген биздин мекендештерге 8929-979-89-79 номерине WhatsApp'тан кайрылыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвада хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.